19 тема Хайду мамлекети. Монгол феодалдарынын сепараттык борбордук бийликтен бөлүнүп, өз алдынчалык умтулуу кыймылы Орто Азияда өз натыйжасын берди. 1269-жылы Талас суусунун боюнда Угедей жана Чагатай улустарынын биргелешкен курултайында жаңы мамлекет түзүлөт. Анан Каракорумдан улуу хандыктын борбору толук көз каранды эместиги жарыяланат. Мамлекеттин башында анын негиздөөчүсү Угедейдин небереси Хайду хан турган. Жаңы өлкөнүн чек арасы Алтайдан Аму дарыяга чейин созулуп, Кыргызстан, Чыгыш Түркстан аймагын камтыган. Борбору Чүй өрөөнүндө, болжол менен Тарсакент азыркы Карачыгач кыштагы Бишкекке жакын шаарында болгон. Себеби бул жер Хайдунун өз менчигине айландырылган болчу. Хайду мамлекеттин күч кубаты анын экономикалык саясатына байланыштуу экенин жакшы түшүнгөн. Ошондуктан ал калктын чарбалык турмушун жакшыртуу, өлкөнүн райондору жана коңшу мамлекеттер менен соода-саттык, экономикалык байланыштарды жандандыруу үчүн бир катар маанилүү чараларды көргөн. Монголдук баскынчылар тарабынан кыйратылган шаарлар менен кыштактарды калыбына келтирүүгө көп күч жумшаган. Мисалы, чоң мааниге ээ болгон Тарсакент жана ээн калган Баласагын шаарларын көтөрүү иштери жүргүзүлгөн. Бул мезгилде кол өнөрчүлүк өндүрүшү бир кыйла өнүккөн. Акча реформасы да жүргүзүлгөн. Бирдей сапаттагы жана салмактагы күмүш тыйындарын такай пайдалануу тартиби мамлекеттин бүткүл аймагына киргизилген. Ар бир күмүш кенинин ээси тыйын жасай алган. Ал үчүн өзүндөгү чыгымдар эсептелип алынгандан кийин даяр тыйындарды алган. Экономикалык проблемаларды чечүүдө негизги маселелердин бири катары салык саясаты эсептелген. Салык салуунун жана жыйноонун катуу тартиби киргизилген. Мыйзамды бузгандар катуу жазага тартылышкан. Бир катар мыйзамдар жер айдагандардын укуктарын коргогон. Көчмөндөргө айдоо жерлерине өздөрүнүн малын жайууга катуу тыюу салынган. Бул талапты аткарбагандар чоң айып төлөөгө тийиш эле. Хайду хан өлкөнүн экономикалык турмушундагы ийгиликтерди сактап калуу үчүн баскынчылык согуштардан алыс болгонго аракет кылган. Ошону менен бирге басып алуучуларга каршы чечкиндүү сокку урган. Дипломатиялык иштерди билгичтик менен жүргүзгөн. Душмандын тылында сепараттык кыймылдарды колдогон. Хайду Монгол империясына каршы көтөрүлүшкөн Енисейлик жана Алтайлык кыргыздарга жардам берүү үчүн бир нече жолу аскерлерин жиберген. 1293-жылы Хайду кыргыздарды куткарып алмакчы болуп, Болоч башында турган кол жөнөткөн, бирок бул кол да Хубилайдын аскерлеринен жеңилип калган. Хайду хандын кыргыздардын мамлекетин сактоого кылган аракети текке кеткен. Ошондой болсо да, Хайду Алтай жана Чыгыш Теңир тоодо жашаган кыргыздарды монголдордун куугунтуктоосунан коргоп калган. Ал кыргыздардын бир тобун Теңир тоого көчүрүп келген. Хайду өлгөндөн кийин 1301-жылы Чыңгыз-иттердин ортосунда бийлик үчүн узакка созулган ич ара согуш башталган. 14-кылымдын 40-жылдарында Хайдунун борбордошкон мамлекети экиге — Чагатай, Маверанахр улусуна жана Жети Суу, Тянь-Шань, Чыгыш Түркстан жана Джунгарияны бириктирген Моголстан мамлекеттерине бөлүнгөн.